Саламатсыңарбы биздин кичинекей окурмандар? Биздин китепканада өзүңөр билгендей силер үчүн ар түрдүү кызыктуу китептер абдан көп биздин китеп фондубузда. Ошолордун ичинде айрыкча ушул Кыргызстандагы Америка элчилигинин каржылоосу менен силерге Америка жазуучуларынын, балдар жазуучуларынын чыгармалары кыргыз тилинде которулуп келген. Айрыкча бул китептер элеттик балдарга кыргыз тилин үйрөнүү үчүн чоң жардам берет. Буга чейин орус чет тилинде окуп келсе балдар, мына акыркы жылдары ушу классикалык Америка жазуучуларынын китептерин балдар кыргыз тилинде окуй алышат. Кыргыз тилинде абдан сапаттуу которулган, китептин чыгарылышы дагы абдан сапаттуу. Мисалы, акыркы түшкөн китептерден буга чейин силер Джек Лондондун, Марк Твендин, Том Сойер деген чыгармасын окудуңар, Джек Лондондун Ак азуу деген. Мына кийинки түшкөн китептерден Шайлоо. Буна дегенде балдар тааныш электе. Шайлоо эмне? Эмнеге шайлоо деп таң калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен кыскача айтып кетейин. Шайлоо бул баарыңар итти жакшы көрөсүңөр, үй жаныбарын. Иттин аты Шайлоо. Мындайча айтканда бул китеп башкы каарман Марти. Мартинин туулган күнү болуп, ал күнү абдан ата энесин эркелеп, өзүнчө эркин суу бойлоп ойноп жүрдү туулган күнүндө. Суу бойлоп бараса, артынан бирөө келаткан сыйт. Артын караса, ошол Марти суу бойлоп ойноп барса, артынан ит келатат. Анан сүйүнүп кетип эле, кел, бери кел, күчүк кел десе, ал токтоп калат. Анан Марти кайра басып кетсе, кайра келаткан болот. Артын карап туруп Марти, келе кой дейт иттичи. Анан кайра басып өзүнүн жолун улантат, ойноп суунун боюнда. Анан бир кезде бир мектептин жанына жетет Марти. Жамгыр жаап кирет. Ошондо артын караса, ит дагы эле келаткан болот. Анан токтоп мынтип караса, ит аябай үрккөн, өзүнүн кожоюнун айдап чыккан. Ал ит негизи аңлоого абдан мындай тарбияланган, каттуу кожоюн каттуу кармаган ит болот. Ал ит ошол кожоюндан качып чыккан ит болот. Алгач Мартиден коркот, үркүп, кел деп Марти жакшы көрүп итти чакырып атса коркот. Ошентип мектеп тушуна келип айтат. Же сен мен менен үйгө жүр деп ит айтат. Ит калып калат. Анда мен кеттим деп Марти үйүнө кетип калат. Үйүнө кирери менен ата энеси айтат. Марти, бул ит кайдан келди десе, ой билбейм деп көрсө, ит Мартинин үйүнө чейин ээрчип келиптир. Анан бул мектептин жанынан таап алгам. Кайсы мектептин? Эски Шайлоо деген мектептин. Ошо менен иттин аты Шайлоо болуп калыптыр. Андан ары ал ит ошол Мартинин үй бүлөсүндө калдыбы, андан ары окусаңар, өзүңөр аягына чейин ошол иттин ошол үйдө калдыбы, алар менен дос болуп, ушу Мартинин ата энеси ошол итти кабыл алдыбы, калганын баарын өзүңөр окуп аласыңар.